Жылкы этинин пайдасы. Жылкынын этинде холестерин аз, андыктан ашыкча салмактан жабыркагандар үчүн пайдалуу азык. Булчуңдарды чыңдап, өттүн жакшы иштешин шарттайт. Боордун жабыркаган ткандарын калыпка келтирет. Жылкынын эти калий, натрий, фосфор, темир, магнийге, А, Б, Е витаминдерине бай. Андыктан жүрөк кан тамыр оорулары, аз кандуулук, атеросклероз менен ооругандар жаңы союлган жылкынын этин кайнатып жесе пайдалуу. Мындан сырткары алсыроону, чарчоону жазат, эркектин бел кубатын көтөрөт. У этине салыштырмалуу жылкы этинде органикалык кычкылдар көп жана сиңимдүү. Ал зат алмашууну, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Жылкы этинин зыяны. Жылкынын туздалып, сүрсүтүлгөн эти, майлуу эти, чучугу кан басымды көтөрөт. Андыктан кант диабети, гепатит, боордун циррозу менен жабыркагандар, өтү жоктор жылкынын сүрсүгөн этин жана майын жегенден баш тарткандар оң. Булар өнөкөт ооруларды козгойт жана курчутат. 12 жашка чейинки балдарга сунушталбайт, анткени жаш балдардын организми жылкынын этин жакшы сиңире албайт. Мындан сырткары ашказан ичеги, панкреатит, гипертония, псориаз, дерматит, богок, катаракта, глаукома оорусу барларга, инсультка, инфарктка чалдыккандарга сунушталбайт. Оорусу күчөп кетиши мүмкүн. Элдик медицинада жылкынын этинде холестерин аз, андыктан жаңы союлган жылкынын этин кан басымы жогорулар, кант диабети менен жабыркагандар жесе болот. Албетте майлуу этин, чучугун жегенге болбойт. Негизи эле малдын майы гепатоз, семиздиктен жапа чеккендерге, кан басымы жогоруларга сунушталбайт. Сиздер менен медиа KG